Салем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Жабық ешіктен артындағы өмір. Бір бөлім үзілген қыл жана мойындағы ачкыч. Октябрь айының ызга ардуы шамалы айнектердей улуп уңшу буруп, көчөдөгү саргайган жалбырактарды асманга сапырып жатты. Бул күнү асмандагы, айланадагы жаратылыштагы Айша апанын ички дүйнөсүндөгү барооңго үн кошуп, аза күтүп жаткандай сезилди. Айша апа үйдүн төрүндөгү эски креслодо кыймылсыз таштай катып отурду. Анын көздөрүнөн жаш эбак соолган, болгону жүрөгүнүн түпкүрүндө чоң, караңгы боштук гана калган эле. Кече эле бул үйдө күлкү жаңырып, мештин жанында отун жарып жаткан күйөөсү Батырбектин үнү угулуп турса, бүгүн үйдө өлүк жымжырттык басты. 40ка чыккан уулу менен кызы жаназадан кийинки зыйнаттарды бүтүрүп, чарчап чалгып уктаганы кетишкен. Ал эми 60 жаштан ашкан Айша апа жалгыздыгы менен бетме-бет калды. Батырбек экөө 35 жыл бир жаздыкка баш коюп, бирге түтүн булатышты. 35 жыл. Бул бир адамдын бүтүндөй өмүрү эмеспи? Алар жаш кездеринде эч нерсеси жок, жылаңач кол менен турмуш жолун башташкан. Батырбек өтө мээнеткеч, токтоо, сөзү аз, бирок иши көп адам эле. Ал Айшаны өмүр бою алаканында салып, бир да жолу катуу айтып көңүлүн ооруткан эмес. Экөө эки баланы татыктуу чоңойтуп, жогорку билим берип, үйлүү жайлуу кылышты. Батырбек уста болчу, анын колунан келбеген иш жок эле. Жыгачтан түрдүү буюмдарды жасап, үйдүн ар бир бурчун өз колу менен көркүнө чыгарган. Бирок ушул идеалдуу, мээринге толгон 35 жылдык өмүрдө Айшанын жүрөгүн өйгөн, көкүрөгүнө сыйбаган бир чоң табышмак, бир тыюу салынган сыр бар болчу. Тыюу салынган аймак. Айша апа башын буруп, терезеден сыртка, короонун эң түпкүрүндөгү алма бактын артында турган эски, жыгачтан салынган чоң сарайга, кампага карат. Шамал сарайдын эски чатырын жулкулдатат. Сарайдын эшигинде өтө чоң, дат баскан темир кулпу илинип турат. Ошол кулпу Айша үчүн 35 жыл бою чечилбеген түйүн болуп келди. Алар бул үйгө жаңы көчүп келип, Батырбек короонун четине ушул сарайды куруп баштаганда эле аялына катуу, кескен шарт койгон болчу. Айша, мени жакшылап ук. Бул үйдөгү бардык нерсе сеники. Менин өмүрүм, тапкан тергенимдин баары сеники. Бирок ушул сарайга эч качан, эч кандай шартта кирүүгө уруксат жок. Бул менин жалгыз жеке мейкиндигим, менин устаканам. Ал жакка жакындаба, эшигин ачууга аракет кылба. Эгер мага болгон сыйың жана сүйүүң болсо, ушул өтүнүшүмдү суроосуз аткарасың деген эле Батырбек көздөрүнө тике карап. Жаңы келин кезде Айша буга көп маани берген эмес. Эркек киши болгондон кийин өзүнүн аспаптарын, темир тезектерин сактай турган жери болушу керек да деп ойлогон. Бирок жылдар өткөн сайын бул сарай кадимки устакана эмес экени билинип баштады. Батырбек сарайдын эшигине өтө бекем кулпу салып, анын ачкычын жоон булгаары боого тагып, дайыма мойнуна асып жүрчү. Ал ачкычты уктаганда да, манчого түшкөндө да мойнунан четишү эмес. Жумуштан келгенден кийин же дем алыш күндөрү ал сарайга кирип кетип, ал жакта сааттап, кээде түнгө чейин отурчу. Айша башында таң калып, кээде таарынып да жүрдү. Батырбек ал жакта эмнең бар деги. Кашуналар да сурап жатышат. Же бир башка аялды катып алгансыңбы? Деп тамашачынга салып сураганда, Батырбектин жүзү дароо өзгөрүп, кабагын түйүп алчу. Айша, мен сага эскерткем. Бул теманы экинчи козгообу. Кээде сарайдын ичинен араң угулган тактайдын араланганы, балканын тыкылдаганы угулуп турчу. Бирок Батырбек ал жактан үйдө оңдоого керектелген буюмдардан башка эч нерсе алып чыкчу эмес. Ал сарайга Айша түгүл, өз балдарын да жолотпой, терезелерин ичинен калың тактай менен кагып салган эле. Жылдар өтүп, Айша бул кызыктай эрежеге көнүп калган. Аялдын интуициясы күйөөсүнүн ага кыянатты кылбаганын, башка үй бүлөсү жок экенин сезип турчу. Анткени Батырбек Айшаны чын жүрөктөн сүйүүрүн ар бир аракети менен далилдеп жашат.
Бирок ошол сырдуу сарай ортодогу көрүнбөгөн дубал сыяктуу экөөнүн жашоосунда дайыма көлөгө түшүрүп турду. Ал жакта эмне болушу мүмкүн? Эмнеге ал ачкычты жанындай көрүп сактайт? Балким, ал жакта менин жүрөгүмдү оорута турган бир нерсе бардыр деген ойлор Айшаны 35 жыл бою тымызын жеп келди. Ажалдын күтүүсүз соккусу. Баатырбектин өлүмү чагылгандай тез жана күтүүсүз болду. Жери оору баган, тоодой болгон 65-теги чал кароодо отун жарып жатып эле көкүрөгүн кармап кулап түшкөн. Жүрүк приступу. Тез жардам келгенче ал Айшанын колунда акыркы ийрет терең үшкүрүп үзүлүп кеткен болчу. Ошол мүнөттөрдү эстегенде Айша апанын бүткүл денеси калтырап кетти. Врачтар Баатырбектин сөөгүн оорукананын өлүкканасына алып кетүүгө даярдап жатышканда, Айгүл анын жанында ыйлап отурган. Дала ошол учурда ал күйөөсүнүн көйнөгүнүн жакасынан чыгып турган булгаары боону көрдү. 35 жыл бою Баатырбектин көкүрөгүндө жаткан адамдын денесинин жылуугу сиңген, терге жана убакытка эскерген ошол боо. Ал эми анын учунда сарайдын чоң, сары жезден жасалган эски ачкычы. Айша апанын колу өзүнөн өзү алдыга сунулду. Ал ыйлап жатып титиреген манжалары менен күйөөсүнүн мойнунан булгаары боону чечип алган болчу. Врачтар да, балдары да муну байкаган жок. Ачкычты алаканына кысканда ал оттой ысык сезилди. Бул жөн гана темир эмес эле. Бул Баатырбектин жашоосунун эң караңгы, эң терең жашырылган бөлүгүнө алып баруучу көпүрө болчу. Жалгыздык жана ачкыч. Азыр Айша апа креслодо отуруп, ошол булгаары боого тагылган ачкычты колунда кармап турду. Ачкыч оор, эски үлгүдө жасалган эле. Эми сен жоксуң, Баатырбек деп шыбырады ал, көзүнөн жаш тигиренип. Сен мени таштап кеттиң. Бирок сенин сырыңдагы деле кароодо турат. Мен ал сырды бийлүүгө акылуумунбу? Же сенин акыркы кереезиңди, сага берген убадамды бузбай, сарайды ошол бойдон өртөп жиберишим керекпи? Айша апанын ичинде чоң күрөш жүрүп жатты. Бир жагынан күйөөсүнө болгон урмат-сый жана коркунуч. Эгер ал эшикти ачса, күйөөсү тууралуу ою, 35 жылдык сүйүүсү талкаланып калсачы. Балким ал жакта Баатырбектин мурунку кылмыштары, же башка бирөөнүн сүрөттөрү, же коркунучтуу бир нерсе бардыр. Эмнеге ал жада калса өлүп баратып да ачкычты берген жок? Экинчи жагынан аялды кызыгуу жана 35 жыл бою ичинде топтолгон чыдамсыздык. Бул сарай Айшанын өмүр бою атаандашы болуп келгендей эле. Баатырбек канча жолу аялын жалгыз калтырып, ошол муздак тактайлардын арасына кирип кетчү. Айша апа бүгүн ошол атаандашын жеңгиси келди. Ал ордунан баяу көтөрүлдү. Буттары каргошун кууп койгондой оорлошуп калган экен. Сырттагы шамал улам күчөп, үйдүн чатырын уруп жатты. Айша апа үстүнө жылуу шалын жамынып, бутуна галошун ийилди да сыртка чыкты. Кароонун ичи капкараңгы. Айдын бүлбүлдөгөн жарыгы гана алма бактын бутактары аркылуу өтүп сарайдын эшигине түшүп турду. Айша апа жаңгыр аралашкан муздак шамалга карабай, сарайды көздөй кадам шилтеги. Ар бир кадамда анын жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп жатты. Бул кадам жөн гана кароодон өтүү эмес, бул өткөн чакка, күйөөсүнүн жан дүйнөсүнө жасалган эң коркунучтуу саякат эле. Ал сарайдын чоң жыгач эшигинин алдына келип тактоду. Эшик убакыттын өтүшү менен кургап, жаракка кетип калган экен. Абадан нымдуу тактайдын жана эски темирдин жыты келет. Айша апа колундагы ачкычты үйдү көтөрдү. Алдат баскан чоң кулпуну кармады. Муздак темир анын колун картты. Ал терең дем алып, ачкычты кулпунун тешигине салды. Ачкыч дал өз ордуна кирди. 35 жыл. Миңдеген суроолор. Жана бир гана бурулуш. Айша апа ачкычты оңго бурады. Шак эткен катуу үн чыгып, эски кулпунун механизми ачылды. Оор темир кулпу улдый түшүп, Айша апанын колунда калды. Эми анын алдында эч кандай тоскоолдук жок эле. Сырдын эшиги ачылууга даяр болчу.
Ал эшиктин туткасынан кармап, ичкери карай акырын түрттү. Жабык эшиктин артындагы өмүр. 2 бөлүм. Жыгачка чегилген өмүр жана үнсүз симфония. Оор жыгач эшик 35 жылдык сырды ичине катып, өтө жай жана узак онто менен кычырап ачылды. Айша апа басогону аттап караңгылыктын коюу койнуна кирди. Сырттагы улуп уңшуган шамалдын үнү эшик жабылганда дароо басылып, кулакты тундурган, өзгөчө бир жымжырттык өкүм сүрүп калды. Айша апа демин ичине катып, ордунда катып калды. Ал муздак, чаң баскан, темир тезектерге толгон, коркунучтуу сарайды күткөн эле. Бирок анын бетине жылуу, өтө жагымдуу, жүрөккө жакын жыт урунду. Бул жыт жапайы жаңгактын, карагайдын шайырынын, таза лактын жана кургатылган тала көлдөрүнүн жыту болчу. Бул Батырбектин кийимдеринен дайыма келип турган, Айша үчүн эң сүйүктүү тааныш жыт эле. Ал калтыраган колу менен дубалды сыйпалап, эски электр өчүргүчтү тапты. Чырт эткен үн чыгып, төбүдөгү 2 чоң лампадан саргыч, жылуу жарык бөлмөнүн ичине төгүлдү. Айша апа көзүн ачып, айлананы көргөндө анын буттарынан ал кетип, эшикке жөлөнүп калды. Ал колу менен оозун басып, көздөрү чанагынан чыга жаздады. Үнү чыкпай, көкүрөгүнө бир гана терең, үзүк онтогон дем чыкты. Анын алдында кадимки кампа эмес, бүтүндөй бир укмуштуу удай музей, сүйүүнүн храмы, Батырбектин жашыруун аламы ачылган эле. Үнсүз сөздөр, жыгачтан жасалган тарых. Сарайдын ичи кенен, полу күзгүдөй таза, бир да чаң жок болчу. Дубалдардын баары ылдыйдан өйдөгө чейин кылдаттык менен жасалган жыгач текчелерге, палкаларга толтурулган. Ал эми ошол текчелердин үстүндө жүздөгөн, балки миңдеген кичинекей жыгач айкелдер тизилип турду. Бул айкелдер жөнөкөй эле оюнчуктар же сувенирлер эмес болчу. Бул Айша менен Батырбектин 35 жылдык жашоосунун ар бир күнү, ар бир кубанышы жана кайгысы эле. Батырбек сөз менен айта албаган сезимдерин ушул жыгачтарга чегип келген турбайбы? Айша апа титиреген кадамдары менен биринчи текчеге жакындады. Текченин четинде кичинекей жест тактачага кооз жазуу менен 1989 жыл башталыш деп жазылыптыр. Бул текчеде эң биринчи болуп бири-бирин уялча карап турган, кол кармашкан 2 жаштын айкели турду. Айкелдеги кыздын чачынын өрүмү, көйнөгүнүн этеги, жүзүндөгү назик жылмаюусу баары так Айшанын 20 жаштагы кизи эле. Ал эми жигиттин кенен далысы, токтоо карашы Батырбек. Айша апа айкелди колуна алды. Жыгач ушунчалык жылмакай жылмаланып, колдун табы менен жылып кетти. Кудайым-ай, ал муну качан жасады экен? Биздин үйлөнгөн күнүбүзгө Айшанын көзүнүн жаш мөндүрдөй куулуп, айкелдин үстүнө тамып жатты. Ал кийинки айкелди карат. Анда Батырбек колуна бешик көтөрүп турат, ал эми Айша наристесин бооруна кысып отурат. Астына 1991 жыл. Туңгучубуз Азаматтын келиши деп жазылыптыр. Батырбек баласынын төрөлгөнүн сөз менен узун айтып куттуктаган эмес, бирок ал ошол күнкү бакытты жыгачка түбөлүккө чегип койгон экен. Айша апа текчелерди бойлоп басты. Анын өмүрү көз алдынан тасмадай өтүп жатты. Мына 1995 жыл. Эң оор кыш деген айкел. Анда Айша эски мештин жанында калың жоолук салынып, от жагып отурат. Ал жылдары акча жок, тамак аш тартыш болуп, экөө аябай кыйналган эле. Бирок Батырбек ошол кыйынчылыктын ичинен да аялынын чыдамкайлыгын, сулуулугун көрүп, аны чеберчилик менен чагылдырыптыр. Мына 2005 жыл. Кызыбыздын мектепти бүтүшү. Мына 2010 жыл. Айшамдын 49 жашы. Бул айкелде Айша чачына бир аз ак кирип, бирок жүзүндө өтө мээримдүү, акылман энинин жылмаюусу менен сүрөттөлүптүр. Ар бир бырышы, ар бир көз карашы ушунчалык сүйүү менен, кылдаттык менен оюлгандыктан жыгач жандуудай сезилип турду. Ишке ашпаган кыялдардын бурчу. Айша апа бөлмөнүн экинчи бурчуна бурулганда анын деми кысылып калды. Ал жерде бөлөкчө бир текчелер туруптур. Анын үстүндөгү тактачага биздин жетпеген кыялдар деп жазылган эле.
Айша апанын эсине жаш кезиндеги түндөр түштү. Алар саман төшөктө жатып алып кыялданышчу. Айша дайыма Батырбек карыганда балдарды үйлөп жайлап бүткөндөн кийин экөөбүз деңиз көрөбүзбү? Чоң кемеге түшүп алыскы өлкөлөргө барсак же болбосо караообузга чоң 2 кабаттуу ак сарай салып неберелер менен чай ичсекчи деп кыялданчу. Батырбек ал кезде жөн гана унчукпай анын чачынан сылап жылмайып койчу. Айша бул кыялданбаган кургак адам го деп ичинен таарынып да калар эле. Бирок ал унчукпаган турбайбы? Ошол текчеде Батырбек Айшанын ар бир кыялын жыгачтан куруп чыккан экен. Кереметтүү желкени желбиреген чоң жыгач кеме. Кеменин тумшугунда Батырбек менен Айша кол кармашып шамалга каршы карап турушат. Кеменин ар бир деталы, ар бир жиби чеберчилик менен жасалган. Анын жанында Эйфель мунарасынын кичинекей жыгач макети. Анын жанында Айша кыялданган 2 кабаттуу ак сарай. Сарайдын балконунда кичинекей жыгач Айша неберелерин карап турат. Батырбек аялынын кыялдарын унутуп калган эмес. Ал аларды турмушта ишке ашырууга акчасы жетишпесе да, аялына ошол дүйнөнү өз колу менен, өзүнүн жашыруун устаканасында жаратып берип жүргөн экен. Айша апа кеменин макетин кучактап алып, эденге отура калып үнүн чыгарып, өкүрүп ыйлат. Батырбек, каралдым-ай. Эмнеге мунун баарын жашырдың? Эмнеге мага тирүүңдү көрсөткөн жоксуң? Мен сени сезимсиз, кургак неме деп канча жолу ичимден таарындым эле. Сен мени ушунчалык сүйгөн турбайсыңбы? Кудайым-ай, мен кандай сокур болгом? Деп ыйлап жатты. Бул көз жаш жоготуунун гана эмес, чексиз өкүнүүнүн жана улуу сүйүүнүн алдындагы баш ийүүнүн көз жашы эле. Ал эми Батырбек ар дайым Айша менен урушуп кеткенде, же Айша таарынып калганда эшикти жаап ушул сарайга кирип кетчү. Айша урушкусу келбей качып кетти деп ойлочу. Көрсө Батырбек ачуусун басыш үчүн, аялына болгон сүйүүсүн кайрадан эстөө үчүн келип, Айшанын эң сулуу, эң мээримдүү учурун жыгачка чегип, өзүнүн жүрөгүн дарылап жүргөн экен. Бул сарай анын Айшага болгон сүйүүсүнүн мазары болчу. Сырдуу үстөл жана булгаары дептер. Ыйлап жатып Айша апанын көзү бөлмөнүн так ортосунда турган чоң уста үстөлүнө, верстакка түштү. Үстөлдүн үстү абдан тыкан жыйналган. Анын ортосунда чоңураак бир нерсе ак кездеме менен жабылып турат. Ал эми анын жанында Батырбектин көз айнеги, эң жакшы көргөн уштуу бычагы, кескичи, жаңа эле сүрүлгөн жыгачтын таарындылары жана калың, кара булгаар туштуу дептер күндөлүк жатты. Айша апа ордунан араң туруп, үстөлгө жакындады. Бул бөлмөдө убакыт тактап калгандай болчу. Батырбек азыр эле бир жакка чыгып кетип, кайра кирип келе тургандай атмосфера өкүм сүрүп турду. Ал калтыраган манжалары менен булгаары дептерди колуна алды. Дептердин бетинде жыгачтын шаңы жана Батырбектин колунун изи калыптыр. Айша апа көз айнегин тагынып дептердин биринчи барагын ачты. Баракта Батырбектин чоң, бирок өтө так жана түз жазылган кол жазмасы менен төмөнкү сөздөр жазылган эле. Менин жарыгым, Айшама. Эгер сен бул дептерди колуңа алып, ушул саптарды окуп жатсаң, демек, мен бул дүйнөдөн сапар тарттым. Жана сен акыры менин 35 жыл сактаган сырымдын эшигин ачтың. Сен мени өмүр бою табышмактай көрүп, эмнеге сарайга киргизбейт деп таарынып жүргөнүңдү билем. Кечир мени, алтыным. Мен сөзгө жок адаммын. Кудай мага кооз сүйлөгөн тил бербептир, гүл көтөрүп келип сезимдерин айткан романтиканы бербептир. Бирок Кудай мага кол берди. Жана ошол колдор аркылуу сага болгон, жүрөгүмө сыйбаган улуу сүйүүмдү билдирүүгө мүмкүнчүлүк берди. Сөздөр унутулат, Айша сөздөр шамалга учат, капакылганда маанисин жоготот. Мен сага болгон сүйүүмдүн убактылуу болушун каалаган жокмун. Мен аны жыгачка чегип, түбөлүккө калтыргым келди.
Мен сени кандай сүйрүмдү, сенин ар бир быршың мен үчүн кандай кымбат экенин сен тирүүмдү көрсөтүүдөн уялдым. Анткени мен сенин көз жашыңды көтөрө албайт элем. Бул музей менин сага болгон бүтүндөй өмүрүм. Бул менин сага жазган эң узун, эң чынчыл махабат катым. Сен ойлоп жаткандырсың, эмнеге мен мунун баарын жашырдым деп. Мунун дагы бир өтө улуттуу, коркунучтуу себеби бар эле. Мен сага эч качан айтпаган, 35 жыл бою жүрөгүмдү кемирип келген бир чоң сыр бар. Айша апанын жүрөгү шуп эте түштү. Ал дептерди бекем кысып демин ичине тартты. Коркунучтуу себеби бар эле. Кандай сыр? Биздин жашообузда дагы эмне болушу мүмкүн эле. Көз жашын шашылыш ачып ал кийинки баракты барактады. Ал жерде Батырбек өмүр бою ичинде катып келген, экөөнүн жашоосун түп тамырынан бери өзгөртө турган, балким үрүй учура турган шындык жазылган болчу. Айша апа стөлдүн үстүндө ак кездеме менен жабылып турган табышмактуу буюмду карап, ага колун сунду. Сырдын экинчи, эң оор катмары ачылганы турду, жабык эшиктин артындагы өмүр. 3 бөлүм, жалгыз көтөргөн кайгы жана жыгачтан өскөн кыз. Айша апанын калдыруу титиреп, эски стөлдүн үстүндөгү кара булгаары күндөлүктү бекем кысып турду. Анын көздөрүнөн аккан жаш күндөлүктүн саргайган барактарына тамып, сыяны бир аз жайылтып жиберди. Батырбектин коркунучтуу себеби бар эле. Мен сага эч качан айтпаган, 35 жыл бою жүрөгүмдү кемирип келген бир чоң сыр бар. Деген сөздөрү анын мээсинде жаңырып, бүткүл денесин муздак тер басты. Бөлмөнүн так ортосунда ак кездеме менен жабылып турган чоң, табышмактуу буюм Айша апаны өзүнө тартып турду. Бирок күндөлүктүн кийинки саптары ага ал буюмду ачууга азырынча тыюу салгандай болду. Айшам ак кездеменин алдындагы нерсени ачуудан мурда менин ушул жазгандарымды аягына чейин угу. Болбосо сен мени түшүнбөй калышың мүмкүн. Мен сенин жүрөгүңдүн кайрадан канап, эски жараатыңдын ачылышын каалаган эмесмин. Бирок мен кеткенден кийин сен чындыкты билишиң керек. Айша апа стөлдүн жанындагы эски жыгач отургучка акырын отурду. Анын деми кысылып, жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй согуп жатты. Ал көз айнегин оңдоп тагынып, күндөлүктүн кийинки барактарын окуй баштады. 1990 жылдын ызгаары. Унутулган ысым. Сен 1990 жылдын кышын эстейсиңби, Айша? Биздин үйлөнгөнбүзгө 2 жыл гана болгон. Азамат төрөлө элек убак. Сен экөөбүз биринчи наристебизди күтүп, жаш, бактылуу, эч нерседен камсыз элек. Сен кыз күтүп, ага Норбүбү деп ат кайыбыз деп кыялданчусуң. Мен болсом ал кыздын бешигин өз колум менен жонуп, эң сонун ойма чиймелерди түшүрүп даярдап койгон элем. Бирок тагдырдын сыноосу өтө катаал экен. Февраль айынын эң ызгаардуу түнүндө сенин толгооң эрте кармап калды. Биз ооруканага жетип баргыча жолдорду кар басып, машина бузулуп көп убакыт жоготтук. Врачтардын колунан эч нерсе келген жок. Биздин Норбүбүбүз, биздин наристебиз бул жарык дүйнөнү 3 күн көрүп чарчап калды. Ошол күндөр менин жашоомдогу эң караңгы, эң коркунучтуу күндөр болду. Сен эсиңди жоготуп, жандандыруу бөлүмүндө, реанимацияда, өмүр менен өлүмдүн ортосунда жаттың. Врач мага чыгып, Батырбек, аялыңдын абалы өтө оор. Ал баласын жоготконун көтөрө албай, жашагысы келбей жатат. Эгер ал депрессиядан чыкпаса, биз аны сактап кала албайбыз, деди. Ошол күнү мен оорукананын артындагы муздак дубалга жүлүнүп, өмүрүмдү биринчи жана акыркы жолу өңгүрүп ыйладым. Мен кызымдын кичинекей сөөгүн муздак жерге, тоңуп калган тапуракты лом менен чекип жатып өзүм көмдүм. Апам да, бир туугандарым да жок, жалгыз болчумун. Ошол көрүстөндө мен Кудайга жалбарып, кызымды алдың, жок дегенде Айшамды мага калтырчы. Мен бардык кайгыны, бардык азапты өз мойнума алайын. Мен таш болоюн, дубал болоюн, бирок ал жашасынчы деп ант бердим. Сен ооруканадан чыкканда, мен үйдөгү кызыбызга тиешелүү болгон бардык нерселерди, бешикти,
кийимдерди, оюнчуктарды өрттөп жок кылдым. Сен ыйлап, эмнеге мынча таш боорсуң, Баатырбек? Биздин кызыбыз жок болдуго деп менин көкүрөгүмдү муштумдарың менен ургулап ыйлаганың эсиңдеби? Мен ошондо бир тамчы жаш чыгарбай, сени кучактап, болду, Айша. Бул үйдө эч качан ыйлабайбыз. Кеткенге биз алдыга жашашыбыз керек дегем. Сен мени ошондо таш боор, сезимсиз эркек деп ойлодуң. Сен менин ичимден кан кусуп жатканымда, менин жүрөгүм 1000 бөлүккө бөлүнүп, жан дүйнөм кыйрап жатканын көргөн жоксуң. Анткени мен сага көрсөтпөөгө ант бергем. Эгер мен дагы ыйлап кайгыга алдырсам, сен сынып биротоло жок болот элең. Сага таяна турган, эч качан урабас темир тоо керек болчу. Жана мен ошол тоо болууну тандадым. Айша апа бул саптарды окуп жатып дем ала албай калды. Көз алдына 1990 жылдын муздак кышы тартылды. Ал ошол учурда чындап эле күйөөсүн жек көрүп кете жаздаган эле. Күйөөсүнүн кайгырбаганына, кызынын атын эч качан атабаганына ичинен катуу таарынып жүргөн. Көрсө, Баатырбек Айшаны сактап калуу үчүн, анын психологиялык абалын калыбына келтирүү үчүн бардык соккууну өзүнө алып, жаман адамдын, таш боор эркектин ролун ойногон экен. Ал кайрадан күндөлүккө үңүлдү. Жыгачтан өскөн кыз. Башка реалдуулук. Бирок мен кызымды унута алган жокмун. Айша, мен аны коюп бере алган жокмун. Сен үйдө уктап жатканыңда, мен түн ортосунда ушул сарайга кирип, жер кучактап ыйлачумун. Менин ичимдеги бүгүн чыгара турган, мени эч ким көрбөй турган жалгыз жерим ушул кампа болду. Анан бир күнү колума жыгач менен бычак алдым. Мен кызыбыздын жүзүн эсимде сактап калгым келди. Мен биринчи жолу уктап жаткан Наристинин айкелин жасадым. Аны жасап бүткөндө жүрөгүмдөгү оор жүк бир аз жеңилдегендей болду. Ошондон баштап бул сарай менин экинчи дүйнөмө айланды. Бул жерде мен ата болдум. Айша, мен Нурбүбүнү ушул сарайдын ичинде чоңойттум. Артты карачы, Айша көк көшөгө менен тосулган бөлмөнүн бурчуна бар. Сен ал жерден биздин кызыбызды көрөсүң. Айша апа күндөлүктү колунан түшүрүп жиберип, ордунан атып турду. Бөлмөнүн эң караңгы, алыскы бурчунда чындыгында эски, көк түстөгү баркыт көшөгө штора тартылып турчу. Айша апа буттары калтырап, ошол бурчту көздөй басты. Ар бир кадамында анын жүрөгү дүкүлдөп, кан тамырлары жарылып кетчүдөй болуп жатты. Ал көшөгөнү кармап, акырын четке жылдырды. Анын алдында бүтүндөй бир өмүр. Үнсүз, бирок ушунчалык жандуу тарых жаткан эле. Бул өзүнчө жасалган, жарыктандырылган чоң текчелер болчу. Анда Нурбүбүнүн ар бир жылы, ар бир жашы чеберчилик менен жыгачка чегилип турду. Биринчи айкелди кичинекей, тампок Наристе биринчи кадамын таштап атасына, жыгачтан жасалган Баатырбекке колун сунуп келе жатат. Кийинки айкелди 5 жашар кыз. Анын чачтары экиге өрүлгөн, үстүндө кооз көйнөк. Ал колуна кичинекей күчүктү кучактап турат. Анын жанында 7 жашар Нурбүбү мектепке бараткан учуру. Далсында сумкасы, колунда гүлү бар. Анын жүзү кудум эле Айшанын жаш кезине окшош эле. Көздөрү күлүп турган эриндири баары Айшадан көчүрүлүп алынгандай. 15 жаштагы кыз китеп окууга турат. 20 жаштагы бийкеш чачын желге сапырып, сулуулугуна көр кошулуп турат. Айша апа ар бир айкелди кармап, сылап, өпкүлүп, үнүн чыгарып боздоп жатты. Куулунум, Нурбүбү менин, кызым менин. Баатырбек, сен кандай улуу адам элең. Сен биздин кызыбызды ушул жерде жалгыз өзүң чоңойткон турбайсыңбы? Баатырбек 35 жыл бою эшикти ичинен бекитип алып, эмне менен алек болгону эми айдан ачык болду. Ал аялы менен урушканда же турмуштун оор сыноолорунан чарчаганда, ушул жерге кирип, өзүнүн кызы менен сүйлөшчү экен. Ал кызынын ар бир жашын, ар бир кадамын өз кыялында жаратып, аны жыгачка айландырып, ушул үнсүз, бирок мээримге толгон дүйнөдө аталык мээримен төгүп келген.
Ал бул кайгыны Айшага жугузбоо үчүн Азамат менен кичинекей кызына көлөгө түшүрбөө үчүн баарын өз ичинде, ушул сарайдын дубалдарында гана сактаптыр. Ак кездеменин сыйрылышы акыркы шедевр. Айша апанын көз жашы көл болуп, көкүрөгү изилип кетти. Бул жердеги ар бир жыгач Айкел Баатырбектин көз жашына, анын маңдай терине жана түбөлүктүү сүйүүсүнө жуунган эле. Айша кайрадан үстөлгө келип күндөлүктүн акыркы барактарын ачты. Баатырбектин жазуусу бул барактарда бир аз кыйшык, титиреген кол менен жазылгандай көрүндү. Айшам менин алтыным. Мен акыркы күндөрү жүрөгүмдүн тез-тез сайгылашып, демемдин кысылып жатканын сезип жүрөм. Менин убактым аз калганын билем. Мен докторлорго барган жокмун, сага да айткан жокмун. Анткени сен дагы сарсанаа болуп, оорукананын эшигин сагалап илашыңды каалаган жокмун. Мен сага дайыма тоодой күчтүү бойдон, эч жери оорубаган Баатырбек бойдон калгым келди. Бирок мен кетүүгө даярмын, Айша, анткени мен өзүмдүн акыркы, эң улуу ишимди аяктадым. Бөлмөнүн ортосундагы ак кездемени ач, алтыным. Ошол кездеменин алдында менин сага таштап кеткен эң акыркы, эң баалуу белегим турат. Айша апанын буттары калтырап, ордунан турду. Ал үстөлдүн ортосунда турган, адам боюндай, же кичинекей адамдын боюндай келген ак кездеме менен жабылган буюмга жакындады. Анын деми кысылып, колун кездеменин четине алып барды. Бир терең дем алып, ал ак кездемени акырын ылдый сыйрып түшүрдү. Бөлмөнүн саргыч аргында өтө чоң, жандуудай көрүнгөн, теңдешсиз чеберчилик менен жасалган жыгач Айкел пайда болду. Бул кичинекей сувенир эмес, бул чыныгы шедевр эле. Бул Айкелди 35 жаштагы, укмуштуудай сулуу, тактоо жана мээримдүү аял Нурбүбү сүрөттөлгөн. Анын жүзү кудум Айшаныкындай, бирок көздөрүнүн кыйгы Баатырбекке окшош эле. Ал колун алдыга сунуп, кучагын ачып тургандай жасалыптыр. Анын үстүндөгү көйнөгүнүн бырыштары, желге желбиреген чачтары ушунчалык реалдуу болгондуктан ал азыр эле сүйлөп жиберчүдөй сезилди. Бирок эң негизгиси ал эмес болчу. 35 жаштагы Нурбүбүнүн жанында анын колун бекем кармап турган Баатырбектин өзүнүн Айкели турду. Ооба, Баатырбек өзүн да жыгачтан чегип жасаган экен. Бирок бул жерде ал картаң, чарчаган чал эмес, жаш, бактылуу, жүзүндө эч кандай кайгысы жок, жаркылдап күлүп турган ата эле. Ал кызынын колун кармап, алыста жарык дүйнөнү көздөй басып бара жаткандай сүрөттөлүптүр. Айкелдин астындагы жез тактачага мындай деп жазылган: Биз жолугуштук, Айша, эми биз чогуубуз. Мен сени ушул жерден, биздин кызыбыз менен бирге күтөм. Көз жашка чөмүлгөн түшүнү. Бул сөздөрдү окуганда Айша апанын ичиндеги бардык бугу, 35 жылдык түшүнбөстүгү, таарынышы толуп жарылып чыкты. Ал Айкелдин алдына муздак балгы тизелеп отура калып, башын Баатырбектин жыгач бутуна коюп, өкүрүп ыйлады. Баатырбек, менин алтыным. Сен кандай азапты жалгыз тарткансың. Сен мени аяп, өзүңдүн жүрөгүңдү ушул сарайда 1000 ирет өлтүрүп, кайра тирелткен турбайсыңбы? Мен сени өмүрүмдүн акырына чейин сыйлап сүйүп өтөм. Мен сени кечирдим, алтыным, сен да мени кечир. Деп боздоп жатты. Ошол мүнөттө сырттагы шамал басылып, сарайдын чатырына акырын, майда жаңгыр себелеп баштады. Бул жаңгыр асмандында Айша апанын кайгысына ортоктош болуп, Баатырбектин улуу сүйүүсүнө таазим этип жаткандай туулду. Айша апа түшүндү, Баатырбек сарайдын эшигин Айшадан бир нерсени жашыруу үчүн эмес, кайгыдан келген экен. Ал өзүнүн көз жашын, өзүнүн алсыздыгын Айшага көрсөтпөө үчүн ушул 4 дубалдын ичинде жалгыз согушуп келген. Ал Айшанын бактылуу болушу үчүн, башка балдарына күлүп карашы үчүн, өзүнүн ички дүйнөсүндөгү тозокту бекем кулпулап, ачкычын мойнуна асып жүрүптүр. Ошол түнү Айша апа сарайдан чыккан жок. Ал үстөлгө башын коюп, күндөлүктү көкүрөгүнө бекем кысып, Баатырбек менен Нурбүбүнүн Айкелинин жанында уктап калды. Анын түшүндө ал 35 жыл мурунку жаш кезин,
Батырбектин күлүп караган көздөрүн жана алдыларында чуркап жүргөн кичинекей кызды көрдү. Бул түш ушунчалык реалдуу, ушунчалык жылуу эле. Айша апа эми жалгыз эмес болчу. Анын күйөөсү өлгөн жок, ал ушул сарайда, ар бир жыгачтын кесиңдисинде, ар бир айкелдин көз карашында түбөлүккө жашап калган эле. Жабык эшиктин артындагы өмүр. 4 бөлүм, таңкы шоола жана мураскерлердин көз жашы. Түнү бою улуп уңшуп саккон күзгө шамал таңгамаал басылып, айлананы терең, таза, жымжырттык каптады. Сарайдын кичинекей, чаң баскан терезесинин жылчыгынан күндүн алгачка алтын нурлары кирип, так ортодогу улуу шедеврге, Батырбек менен анын жыгачтан жасалган кызы Нурбүбүнүн айкелине түштү. Күн нуру жыгачтын бетиндеги лакты чагылдырып, айкелдер тирүү адамдай жылуулук чачып турган эле. Айша апа үстөлдүн четинде күндөлүктү көгүрөгүнө бекем кыскан, бойдон уктап жаткан жеринен ойгонду. Анын денеси муздак сарайда бир аз тоңуп калганы менен жан дүйнөсү болуп көрбөгөндөй жеңил жана бейпил болчу. Ал башын көтөрүп, айланасындагы жүздөгөн жыгач айкелдерди өзүнүн өмүр таржымалындагы бир жолу көзүнөн өткөрдү. Бул түш эмес эле. Анын Батырбеги чындыгында эле ушул 4 дубалдын ичинде өзүнүн улуу сүйүүсүнүн храмын куруп кеткен турбайбы. Айша апа ордунан акырын туруп, Батырбектин айкелинин бетинен сылат. Кутман таң, алтыным. Мен сенин жаныңдамын. Мен сени эми эч качан жалгыз калтырбайм деп шыбырады ал. Үйдөгү дүрбөлөң, ашылган тыюу. Бул маалда чоң үйдүн ичинде нагыздай дүрбөлөң башталып жаткан эле. Айша апанын уулу Азамат менен кызы Элзат эртең менен ойгонуп апасын бөлмөсүнөн таппай калышты. Ашкана бош, кароо тынч. Кечээ эле атасынан айрылып кайгыдан кан жутуп турган апасынын жок экени алардын жүрөктөрүнө коркунуч салды. Апа, апаке, кайдасыз? Азамат бутуна өтүгүн илээри менен сыртка чуркап чыкты. Элзат да халатын жамынып агасынын артынан ээрчиди. Азамат кароону айлана чуркап көчөнү карап, кайра артка бурулганда анын көздөрү чанагынан чыга жаздады. 35 жыл бою алар эс тарткандан бери эшигинде чоң дат баскан кулпусу бар, атасы эч качан жакындатпаган, тыюу салынган сарайдын эшиги кенен ачык турду. Андан саргыч жарык сыртка чачырап жаткан эле. Элзат, карачы, деди Азамат үнү каргылданып. Ал сарайды сөөмөйү менен көрсөттү. Эки бир тууган бири-бирин карап, коркунуч жана түшүнүксүз сезим менен сарайды көздөй басышты. Атасынын эң катуу эрежеси бузулган эле. Алар сарайдын босогосуна келип, ичкери кадам ташташты. Мураскерлердин таң калуусу. Ичкери киргенде Азамат менен Элзаттын деми кысылып, сүйлөөгө сөз таппай калышты. Алар караңгы, кир устакананы же эски буюмдар сакталган кампаны көрүбүзгө деп ойлошкон. Бирок алардын алдында укмуштуудай кооз жарыктандырылган, жаңгак жана карагай жыгачынын жыты аңкыган шыныгы искусство галереясы ачылды. Ал эми бөлмөнүн так ортосунда көз жашын аарчып, аларга мээримдүү карап турган Айша апа турду. Апа, бул эмне деген шумдук? Атамдын сарайы ушундай беле. Азаматтын үнү титиреп чыкты. Ал дубалдагы текчелерге жакындап, андагы жүздөгөн айкелдерди көрдү. Элзат оозун колу менен басып ыйлап жиберди. Анын көзү дароо эле өзүнүн балалыгы чегилген текчеге түштү. Байке, карачы. Бул сенсиң го? Деди Элзат тактачасында 1998 жыл. Азаматтын биринчи велосипед тээп чыгышы деп жазылган айкелди көрсөтүп. Айкелди кичинекей Азаматтын велосипеддин рулун бекем кармап, коркуп, бирок сүйүнүп бара жаткан учуру ушунчалык так берилген эле. Анын жанында 2003 жыл. Элзаттын чачын биринчи жолу өзүм өргөн күнүм деген айкел турду. Анда Батырбектин адуракай, чоң калдыруу менен кичинекей кызынын чачын абайлап өрүп жаткан көз ирмеми чегилиптир. Ал биздин ар бир кадамыбызды ушул жерге сактап келген турбайбы? Апа, биз атамды дайыма катаал, сезимдерин көрсөтпөгөн адам деп ойлочубуз.
Ал бизди ушунчалык катуу сүйгөнбү? Азамат эркек башы менен көз жашын тыя албай, дубалга жөлөнүп калды. Айша апа балдарына жакындап экөөнү тең кучагына алды. Силердин атаңар жөн эле сүйгөн эмес, балдарым. Ал биз үчүн өзүнүн бүтүндөй өмүрүн, жүрөгүн курмандыкка чалган улуу адам эле. Келгиле бул жакка. Мен силерге биздин үй бүлөнүн эң чоң, эң ыйык сырын ачайын. Таанылбаган эже жана атанын көз жашы. Айша апа балдарын бөлмөнүн караңгы бурчуна, көк көшөгө тартылган жерге алып барып, нур бүбүнүн айкелдери коюлган текчелерди көрсөттү. Ошондой эле үстөлдүн үстүндө турган Батырбектин күндөлгүн Азаматтын колуна карматты. Огу, уулум. Үнүңдү чыгарып огу. Атаңардын үнүн дагы бир жолу угала, деди Айша апа. Азамат калтыраган колдуру менен күндөлүктү ачып кече Айша апа угуган саптарды окуй баштады. Атасынын 1990 жылкы ызгаардуу кышта биринчи кызы Нурбүбүнү өз колу менен муздак жерге көмгөнүн, аялын сактап калуу үчүн кайгысын ичине жутуп, таш боор адамдын ролун ойногонун окуганда Азаматтын үнү үзүлүп чыкты. Элзат болсо агасына жөлөнүп алып боздоп ыйлап жатты. Ал өзүнүн эжеси бар экенин, атасы аны 35 жыл бою ушул сарайда чоңойтуп, ар бир жашын жыгачка айландырып келгенин укканда жүртүп кеткендей болду. Кудайым-ай! Атам байкуш ушунча жүктү жалгыз кантип көтөрүп жүрдү экен? Деп Элзат Нурбүбүнүн 15 жаштагы айкелин сылап көзүнө жаш алды. Биз анын канча жолу кабагын түйүп, унчукпай отуруп калганын көрдүк эле. Биз андан коркор элек. Көрсө ал ичинен кан кусуп, өзүнүн өлгөн кызын эстеп, бизге билдирбеш үчүн ушул сарайга качып кирип жүргөн турбайбы? Апа, биз аны такыр түшүнбөптүрбүзгө. Азамат күндөлүктүн барактарын ары карай барактады. Ал жерде атасынын акыркы күндөрүндө жазган, балдарына арналган атайын бир нече барак бар экен. Азаматтын көздөрү чоңоюп, ал терең дем алып, окуусун улантты. Атанын акыркы кереези, эми кезек силердики. Уулум Азамат, кызым Элзат. Менин эки канатым, менин жашоомдун уланысы. Эгер апаңар бул күндөлүктү силерге көрсөтүп жатса, демек менин убактым бүтүп, мен силердин эжеңер Нурбүбүнүн жанына кеттим. Азамат, уулум. Мен сага өмүр бою катуу мамиле кылдым. Сен жыгылганда тургузбай, өзүң тур, эркек бол, дедим. Сен таяк жеп келгенде аябай, өзүңдү коргогонду үйрөн, дедим. Мен сени эч качан эркелетип, бетинен сүйгөн эмесмин. Балким, сен мени мээримсиз ата деп ойлогондурсуң. Бирок уулум, мен сени катуу, шамалга каршы тура алган эмен дарагындай күчтүү кылып өстүргүм келди. Анткени мен кеткенде сенин артыңда таяна турган апаң жана карындашың каларын билгем. Мен сени эркелетип, жумшак кылып койсом, эртең жашоонун соккуларына туруштук бере албай каласыңбы деп корктум. Мени кечир, уулум. Менин катуулугум бул менин эң терең сүйүүм эле. Мен сени менен ар дайым сыймыктангам. Сенин университетке өткөнүңдү мен ушул сарайга кирип алып, кубанычтан ыйлап, сенин дипломуңду кармап турган айкелиңди жасагам. Элзат, менин кичинекей ханышам. Сен менин Нурбүбүмдүн ордун баскан, жүрөгүмдөгү боштукту толтурган жарыгымсың. Мен сени дайыма эркелетким келчү, бирок сезимдеримди ачык айтуудан уялчумун. Сенин турмушка чыккан күнүңдү, ак көйнөк кийип узап баратканыңда, менин жүрөгүмдүн жарымы сен менен кошо кеткен. Мен сенин бактыңды тийлеп, ушул сарайда сага арнап эң кооз бешикти жасап койгом. Ал сенин болочок балдарың үчүн. Балдарым, мен силерге алтын күмүш, байлык таштап кете албадым. Менин колумдан келгени ушул гана болду. Бирок мен силерге эң негизги аманатты калтырып баратам. Бул силердин апаңар. Апаңарды көзүңөрдүн карегиндей сактагыла. Ал менин жашоомдун мааниси болчу. Мен аны күндөн да, шамалдан да көрүп жашадым. Эми ал милдет силерге өттү. Азамат, эми сен бул үйдүн эйсисиң.
Апаңдың көзүнөн эч качан жаш чыгарбагыла. Бири-бириңерге жөлөк болгула. Ал эми бул сарай. Бул менин жашоомдун китеби. Эгер силерге оор болсо, же жашоодо адашып калсаңар, ушул эшикти ачып киргиле. Бул жердеги ар бир жыгач силерге жол көрсөтүп, менин үнүм менен силерге күч берет. Кош болгула, менин байлыктарым. Мен силерди ар дайым асмандын бир бурчунан Нурбүбү экөөбүз карап турабыз. Силерди чексиз сүйгөн атаңар, Баатырбек. Көз жашка жуулган ант. Азамат күндөлүктү жаап, аны көкүрөгүнө кысты. Анын ийини солкулдап, ал үнүн чыгарып ыйлап жатты. Бул 40ка чыккан эркектин, өзү да ата болгон адамдын өкүнүч жана чексиз сыймыктануу менен төккөн көз жашы эле. Ал атасынын катаалдыгынын артында кандай улуу мээрим, кандай терең философия жатканын эми гана толук түшүндү. Элзат чуркап барып, бөлмөнүн бурчундагы ак шейшек менен жабылган кичинекей бешикти тапты. Атасы ал бешикти чындыгында эле укмуштуудай чеберчилик менен жасап, үстүнө Элзатымдын туңгучуна деп жазып коюптур. Элзат бешикти кучактап, боздоп жиберди. Айша апа балдарынын жанына келип, экөөнү тең бооруна кысты. Үчөө тең сарайдын ортосунда Баатырбектин өмүр бою тарткан эмгегинин, анын улуу сүйүүсүнүн курчоосунда кучакташып турушту. Ыйлабагыла, балдарым. Атаңар биздин ыйлашыбызды каалаган эмес. Ал биздин күчтүү болушубузду каалаган. Биз анын рухун, анын сүйүүсүн түбөлүккө сактайбыз, деди Айша апа, көз жашын сүртүп, үнүнө кайрат кошуп. Азамат башын көтөрүп, атасынын чоң уста үстөлүнө, верстагына барды. Ал жерде атасынын эң сүйүктүү кескичи, резагы жана балкасы жаткан эле. Азамат ал аспаптарды колуна алды. Анын да колу атасыныкындай чоң, жумушка бышкан кылдыр болчу. Мен сөз берем, апа. Атамдын бул мурасы чаң басып калбайт. Мен анын жолун улантам. Атам бизди кантип каргосо, мен дагы сени жана Элзатты так ошондой каргойм. Бул сарай эми биздин сырыбыз эмес, бул биздин күчүбүздүн булагы болот, деди Азамат, көздөрүндөгү жаштын ордун бекем чечкиндүүлүк ээлеп. Бул түн жана бул таң алардын үй бүлөсү үчүн чыныгы тазалануунун, кайра жаралуунун учуру болду. Баатырбек бул дүйнөдөн физикалык жактан кеткени менен, анын руху мурдагыдан да күчтүү болуп, өзүнүн үй бүлөсүнүн жүрөгүндө түбөлүккө орногон эле, жабык эшиктин артындагы өмүр. 5 бөлүм, финал, түбөлүктүүлүккө кадам жана сүйүүнүн салтанаты. Мезгил учкан куштай. Баатырбектин каза болгонуна, сырдуу сарайдын эшиги ачылганына туура 1 жылдын жүзү болду. Кыштын ызгаары эчак эле кайтып, кароодогу алма бактар гүлүн төгүп, жаздын жылуу деми айлананы жашыл түскө бөлөгөн убак. Айша апанын жүзүндөгү мурунку кайгы менен кусалыктын ордун азыр, терең бейпилдик, ички бир нур ээлеп калган эле. Ал эски креслосунда эмес, кароодогу алма бактын көлөгөсүндө Баатырбек өз колу менен жасап берген жыгач отургучта отурду. Анын көздөрү кароонун төрүндөгү сарайга багытталган. Сарайдын эшиги азыр мурункудай чоң, дат баскан кулпу менен бекитилген эмес. Тескерисинче, ал кенен ачык, ал эми эшиктин маңдайына Азаматтын колу менен кооздолуп оюлган Баатырбектин сүйүү храмы деген чоң жыгач тактача иленген эле. Бул сарай эми тыюу салынган аймак эмес, бул үй бүлөнүн эң ыйык, эң жар көрүнгөсүнө айланган. Жаңы өмүр. Жана атанын. Сарайдын ичинен Наристинин кыңылдап ыйлаган, андан кийин бешиктин бир калыпта шаар-шуур этип термелген үнү угулуп турду. Элзат жазалды менен көз жарып кыздуу болгон эле. Баатырбек тирүү кезинде сарайдын эң төрүндө өз кызынын туңгучуна арнап жасаган, сыртына Элзатымдын туңгучуна деп жазып кеткен ошол кереметтүү бешик бүгүн өз кызматын аткарып жатты. Элзат кызын ошол бешикке бөлүп, сарайдын ичинде атасынын жана Нурбүбү эжесинин айкелдеринин жанында отурду. Укта, кызым, укта. Сенин чоң атаң ушул бешикти сага деп өз колу менен жонуп, өзүнүн мэримин сиңирип кеткен.
Сен эч нерседен коркпо, сени ушул сарайдагы периштелер кайтарып турат деп Элзат кызынын бетинен жыттап бешикти терметип жатты. Айша апа эшиктен кирип келип небересин карап жылмайт. Баатырбектин колунан чыккан бешиктин жыгачы ушунчалык жылмакай, бышык жана жылуу эле. Бул жөн гана буюм эмес, бул Баатырбектин тиги дүйнөдөн берип жаткан батасы, анын тукумуна калтырган эң улуу аманаты болчу. Элзат кызына атасынын урматына Бекзат деп ат койгон эле. Атасынын сүйүүсүнө бөлүнгөн бул бешик чынында эле үйдүн кутуна айланды. Устанын мураскери, Азаматтын убадасы. Сарайдын экинчи бурчунда Баатырбектин чоң уста үстөлүнүн верстагынын жанында Азамат отурду. Анын үстүндө атасынын эски жыгачтын чаңы сиңген жумучу алжапкычы фартугу. Колунда Баатырбектин эң жакшы көргөн учтуу кескичи. Азамат өзүнүн негизги жумушунан ал чоң курулуш компаниясында инженер болчу, кийин ар бир кечти ушул сарайда өткөрү турган болгон. Ал атасынын күндөлүгүнөн Азамат «Сен менин улануумсуң» деген сөздөрдү окугандан кийин өзүнүн жашоосуна чоң өзгөртүү киргизген. Ал атасынын аспаптарын чаң бастырган жок. Азамат жыгач устачылык өнөрүн нөлдөн баштап үйрөнүп, интернеттен видеолорду көрүп, атасынын жасаган иштеринин техникасын изилдей баштады. Азыр ал өзүнүн эң биринчи чоң эмгегин аяктап жаткан эле. Бул Айша апанын жаш кезиндеги жүзү чегилген, гүл кармап турган кичинекей айкел болчу. Азамат акыркы штрихтерин жасап бүтүп айкелге лак сүрттү. Апа, карачы. Мен атамдай чебер боло албасам да, менин колумдан ушул келди, деди Азамат, айкелди Айша апага сунуп. Айша апа уулунун жасаган эмгегин колуна алып көзүнө жаш алды. Балам, сенин колуңда атаңдын каны, атаңдын күчү бар. Бул эң сонун жасалыптыр. Сен атаңдын жолун улап, анын рухун тирилтип жатасың. Ал сени менен азыр кандай сыймыктанып жатат болду экен, деди ал уулунун маңдайынан өп. Азаматтын көздөрү жайнап турду. Мен эми бул үстөлдү эч качан бош калтырбайм, апа. Бул сарайда атамын дайыма тирөө. Мен өзүмдүн уулума да ушул өнөрдү үйрөтөм. Биздин тукумда бул жыгачтан жасалган сүйүү эч качан өчпөйт. Музейдин ачылышы, элдин таң калуусу. Баатырбектин 1 жылдыгын ашын берген күнү Айша апа бүткүл туугандарын, айылдаштарын жана кошуналарын чогултту. Куран окулуп бүткөндөн кийин ал бардык элди короонун төрүндөгү сарайга чакырды. Элдин баары Баатырбекти катаал түнт көп сүйлөбөгөн, өзү менен өзү болгон киши катары билишчү. Бул Айшаны өмүр бою коркутуп, сарайга киргизбей кыйнады го деп ушак кылгандар да жок эмес болчу. Бирок алар сарайдын басогосунан аттаганда элдин ичинде өлүк жымжырттык орноду. Жүздөгөн адамдардын көздөрү чекчейип, ооздору ачылып калды. Алардын алдында караңгы сарай эмес, чыныгы искусствонун, улуу махаббаттын музейи ачылган эле. Жыпжылмакай жасалган текчелерде тизилип турган жүздөгөн айкелдер Айша менен Баатырбектин бүтүндөй өмүр баяны. Алардын кубанышы, кыйынчылыгы, балдарынын чоңайгону. Анан барып бөлмөнүн өң төрүндөгү көк көшөгө ачык турган бурч. Ал жерде Баатырбектин эч кимге айтпай, 35 жыл бою өз жүрөгүндө чоңойткон кызы Норбүбүнүн айкелдери турду. Бөлмөнүн так ортосунда болсо эң улуу шедевр Баатырбек менен 35 жаштагы Норбүбүнүн кол кармашып күлүп турган чоң айкели жарыктын астында жаркырап турду. Кошуна кемпирлер, туугандар көз жаштарын тыя албай, боздоп ыйлап жиберишти. Кудайым-ай, биз Баатырбекти кандай гана жаман көрүп, таш боор дедик эле. Көрсө ал улуя экен го. Ал өзүнүн кайгысын бизден, аялынан жашырып, ушунчалык улуу иш жасап жүргөн турбайбы? Деп кейиди эски кошунасы. Айша апай элдин ортосунда башын үйдү көтөрүп, сыймыктануу менен турду. Менин күйөөм сөзгө жок адам эле. Ал мага сени сүйөм деп күн сайын айткан эмес. Бирок ал мага болгон сүйүүсүн,
мени аяганын ушул жыгачтарга чегип кетти. Бул жерде анын көз жашы, анын маңдай тери бар. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу аялмын. Анткени менин күйөөм мени сөздөр менен эмес, ушундай улуу иш-аракеттер менен сүйгөн. Деди ал. Бул сөздөр элдин жүрөгүнө терең жетип, ар бир эркек, ар бир аял өздөрүнүн жашоосуна, сүйүүсүнө башкача көз караш менен карап калышты. Баатырбектин сарайы ушул күндөн тартып айылдагы эң ыйык жерлердин бирине айланды. Жаш шубайлар үйлөнгөндө келип, ушул сарайдын ичинен бат алып кете турган болушту. Акыркы сыр, жыгачтын ичиндеги түбөлүктөлүк. Бардык эл тарап кеч киргенде Айша апа сарайда жалгыз калды. Ал Баатырбек менен Нурбүбүнүн чоң айкелинин жанына келип, анын чаңдарын жумшак чүпүрүк менен сүртүп жаткан. Кенеттен анын колу айкелдин постаментинин астындагы негизинин арткы тарабындагы кичинекей, байкалбаган тишечеге тийип кетти. Бул жыгачтын оюгу эмес эле.